Bir jumada buzasın dedi. Murdagı mer. Bir jumada buzasın, ketesin dedi. Anan emnege dese сүйлөтө коюп атат. Жана бул жерде жеке ишкерлер мурунку мэрдин жакын таанышы дейт. Ошол канчалык деңгээлде чындыгы бар? 10 күн срок деди. Эскалаторлор менен келишип, болгарка менен келишип, тыркабыз албасаңыз болбойт деп эле. Ошондой анан айына жоксун алып келип ушул каяка ошол. Бизге деле мисалы буларга берген мүмкүнчүлүктү, шартты 35 жылга бизге деле берилсе, биз деле кылмакпыз да эми. Бизге эмне болот атат? Бизге 1 жылдык договорду ким эмне кылгысы келсин? Эрнис Ормоков менен эч кандай жакынчылыгыңыз, тууганчылыгыңыз жок да? Бул эми Кыргызстанда биринчи жолу эмес да бул. Сиз жалгыз эле инвестор болуп кирдиңиз да? Жалгыз. Аты жөнүңүздү айтып койсоңуз. Нургазы Сакматов. Нургазы Сакматов деген, а? Азыр эми бул жерде айтып атат мисалы $7 миллион акча кетти депчи. Бул жердеги айрым аттракциондор бизде бар мисалы. Мына Сепска именно биздин өзүбүздө бар. Нарагында Ромашка, ошол эле Ромашка биздин өзүбүздө бар. Шуну бизге деген заранее айтса 1 жыл мурун айтса биз ошону сатышын сатып, неме кылып дай кылмакпыз да. Бөлөкчө $200 чейин сарпталган аттракцион бар экен, ушуну кое алат белеңиз? Коет элек. Бизге деле 35 жылга эме кылса биз деле коет элек. Бул эменибиз өзүбүз тургузуп деле келгенбиз биз башка жаккачы. Биз аттракциондор боюнча уже канча бир 10 жылдан ашык тажрыйбабыз бар уже. Муну биз Ошко деле орнотуп келдик. Достор, Жеңиш паркын баарын ичинен көрүп чыктым. Жалпы $7 миллион акча каражаты сарпталыптыр. 33 чоң аттракцион бар дейт, 15 жашка чейин жана улуу муунга дейт. Кыскасы чоң акча салынып атыптыр. Эң негизгиси бул жерде 15 жылдап иштеп, түптөп өзүнүн мээнетин, эмгегин, каражатын жумшаган жеке ишкерлер талаада калыптыр да. Аларды чет жактагы кичинекей бир 20 сотук жерге 20 ишкерди киргизип, кыскасы ушундай бир калыссыз мамиле болуп калды дейт. Ассаламу алейкум. Кандай сиздин соолуктарыңыз жакшыбы? Жеке ишкерлер ушул биз үнүбүз жетпей атат, укугубузду коргой албай атабыз. Анан бизди ушул Жеңиш паркынан кубалап чыгып койду дейт. Биз менен эгерде келишим түзсө, биз деле аябай заманбап курмакпыз дейт. Ушуга окшогон көп укук бузууларды айтты да. Анан сиздер өзүңүздөр бул жакта кимсиздер тааныштырып, канча акча сарптап куруп атасыздар? Мен түшүнүгүм боюнча бул жактын ээси окшойсуз, Азыр өчүрсөң, сразу эле баштайт. Жок, кыска эле өзүңүздүн оюңузду эле айтып койсоңуз. Мындай курулуп атат. Мамлекеттен алынган, же болбосо муниципалитеттен алынган каражат бул жактан өнүктүрүп атабыз деген. Эми сиздер деле жакшы ой менен кылып атасыздар да, ошол ойлор деле. Булар буга тиешеңиздер деле жокко дейм, сиздер мамлекет менен өзүнчө келишим түзүп атасыздар да туруп. Ошол эле айтсаңыздар. Мамлекеттен мэриядан эме менен ГЧП менен алдык да бул жерде. Инвестиция боюнча $7 миллион инвестиция кылып атабыз да. Парктын полу көптөрүлүп, бар жогун караган. Жаңы заманбап аттракциондор курулуп атат, көрүп атасыңар. Акыркы заманбап. Ошол. Сиз ошондо канча гектарга азыр ишкерлик кылып атасыз? 5 канча чыкты го кечегиде. Косактын кече жакында даяр болду да. Жана каржы булактарын Кыргызский Российский фонддон алды дейт, сиздер? Кыргыз Россия фонд кредитке. Жана бул жерде жеке ишкерлер мурунку мэрдин жакын таанышы дейт. Ошол канчалык деңгээлде чындыгы бар? Ошо өздөрү мындай жең ичинде сүйлөшөлү, өздөрүнө боор тартып эле алып берип койду дейт. Алар андай болгон жок. Башынан аларга эскертип берген ишкерлергечи. Анан майды күттүк, июнду күттүк, айтты өткөрөлү деп аларды күтүп эле отурдук. Алар чыгып кеткенден баштап кетти. 5,5 гектарга кургандан кийин ижарага берилүү болот да сиздерде деле? Ага жетилек. Негизи бирок элге берилет, ошондо бул ишкерлер өздөрү ижарага алсып, алып иштесе болбойт беле дейм, ичара сүйлөшүүлөр болуп. Билбейм, ага чейин жетилек биз алып атабыз. Стройка иштери эле жүрүп атат. Сиздин келечекте пландар барбы бул ишкерлер чырылдатпай бөлүшүп, мисалы эми кенен эле болуп атат го негизи. Берсе болобу? Эми бул жерде бир 200 биздин примерно бир 200 адамга иш менен камсыз болот да бул парк. Ар бир нерсеге 2-ден 4төн адамдар иштейт да, ар бир аттракционда. Ал эми бул жака сиз жалгыз эле инвестор болуп кирдиңиз да? Жалгыз. Аты жөнүңүздү айтып койсоңуз бизди жакшы таанылат. Нургазы Сакматов. Нургазы Сакматов деген, Ал эми жана Эрнис Ормоков менен эч кандай
жакынчылыгыңыз, тууганчылыгыңыз жок да? Бул эми Кыргызстанда биринчи жолу эмес да, бул инвестиция көптөн бери эле мында болуп эле келген. Мындан кийин да боло берсе керек. Жакшы, бирок эми жакшы салым болуп атыптыр эми. Болгону ишкерлер кичине баягы кызыктай абалда калып калыптыр да алар. Менин оюмча бир жерлерге бир мүмкүнчүлүк берип, жайгаштырып койсо болмок экен деп өзүм деле карап калдым Аларды да. биз билбейт экенбиз, алар кандай шарт менен иштешкен бизге толук маалымат жок да бизде. Сиз азыр канча жылга бул келишим менен алдыңыздар? Пока Өмүр бою. Жок, өмүр бою эмес. Пока 5 жыл. Пока азырынча 5 жыл, а? Ошол жерден баштап, тетил жалгыз эскаватор турат го, ошол жерге чейин аренда ижарада алчук, ошол жерге налог төлөчүк. Канча ижара төлөчүңүз эле? Ижара 55 миң төлөчүк. Жылынабы же айынабы? Жа айына 1 жылда, эми бул сезонный бул да. Биз сезондо 6 ай төлөчүк 1 жылда. Мен Москвада иштеп жүрүп 20 жыл иштегем да. Иштеп жүрүп ошол жактан 2 бөлмөлүү батир алгам Москваданчы. Анан ата мекениме кетким келип, ал жакта эми бөтөн эл, бөтөн жер дегендей өзүм жериме кайтып, ошол жакта өнүп өсүп, ошол жактан тамыр алып, ошол жакта жашасам деген ушунча канча жыл жүрсөм, ошончо жыл могул дегенде көйгөйүм эме кылып жүргөм да. Карап көрсөм уже убакыт да келип атат. Анан Кыргызстанга кетейин деп келгем. Келип бул жакта жүрдүм 1 жылдай, эмне кылайын, кайсыл жумуш менен алектенейин деп. Келип ошо парк, ошо насип этип туруп паркка келдим. Паркка келип, бул жакка дагы иштеп кетиш үчүн акча табат деген турар экен да өзүчө. Акчага сапташ керек болуп калды да. Аттракцион алыш керек. Аттракционду билесиздер да, бул арзан баа эмес да, кымбат. Ошондуктан анан буга чоң акча керек болгон үчүн мен өзүм Москвадагы иштеп жүргөн, жашап жүргөн, бала чакам жашап жүргөн үйдүн сатып, бул жакка алып келип, бул жактан орнотуп, ойнотуп, эми башталай атканда ушинтип жабылып кетип калбады. Сиз мэр менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп, бир бурчунан мага деле орундук бер десеңиз. Мен ошондой өтүнүчтү жасап көрдүм. Кандай мүмкүнчүлүк болсо ошондой мүмкүнчүлүктөрдү жасап көрдүм, бирок андай кыла албайбыз биз. Сени калтырып койсок калгандары эмне болот? Анда жалпы тегиз чыгышкан керек го деп эле, жалпы тегиз чыгарбыз да. Бирок мөөнөтү жеткен эски аттракцион деп атышпады эле, андай эмес эле да. Бүт документтери бар эле, көрсөтсөм, ооба туура жакшы экен дейт, бирок бизге конкуренция жаратып каласың, конкуренция болбош керек деп чыгарып салдым да. Эми аны же сата албадым, же башка жакка орното албадым, ушундай болуп. Анда мынакей биздин көрүүчүлөр кайсы бир деңгээлде эгерде жетекчилер көрүп кала турган болсо, тастыкташ үчүн жериңизде көргөзүп койбойсузбу? Ошо аттракциондоруңуз кайсыл жерде жатат? Алар бүгүнкү күндө иштеп атабы, иштебей атабы анда? Жүрүңүз. Мен дагы ушул жерде Улыксым Жалал Абад шаарында, Улыксым паркында мен деле канча жылдан бери кафе иштетет элем болчу. Бул жердечи 2025 келип эле резко биринчи келип ремонт кылган. Меники полный эле ремонту менен жакшы заманбап кафе болчу меники. Бир жумада бузасың деди. Мурдагы мэр. Бир жумада бузасың, кетесиң деди. Анан эмнеге десе сүйлөтө койбоду. Болду, бир жумада бузасың деп срок койду, кетти. Мен азырга чейин түшүнбөй атам, эмне үчүн менин кафем бузулду. Меники эскилиги жеткен десе, эскилиги жеткен эмес. Жаңы заманбап кафе болчу меники деле. Анан шуга азырга чейин мага шуну түшүндүрүп бере турган бир орган болсо, түшүндүрүп берсе жакшы болот эле. Эмне бизге деле 3 жылга договор түзүп, биз менен 3 жылга договор түзөт эле да. Азыркы мына инвесторлорго да атат 35 жылга берди деп атат. Бизге деле 35 жылга берсе, биз деле капитальныйга уруксат берсе, азыр куруп аткан кафеге. Биз деле капитальныйны айткан проектini көрсөтсө, ошол проектте заманбап эң жогорусун курат элек биз деле. Азыр эми бул жерде айтып атат, мисалы $7 миллион акча кетти депчи. Бул жердеги айрым аттракциондор бизде бар, мисалы мына Сепска именно биздин өзүбүздө бар. Нарагында Ромашка, ошол эле Ромашка биздин өзүбүздө бар. Да бул жерде көптөгөн аттракциондор бүт бардыгы эле. Ал деле сиздер жаңы беле. Биздеги жаңы мисалы. Азыр силерге сүрөтүн деле көрсөтөбүз, өзүн деле көрсөтөбүз. Бул эле ошо аттракциондор жаңылар. Ал эми бул жерде кредитке алып чоң баягы акча киргизип атыптыр да негизичи. Азыр бүткөндөн кийин тимеле
көрөсүңөр бардыгын деп койду да. Сиздерде болсо бир аз начарыраак сарптаган, бул жерлер кичине каралбачы дейт. Жок, эми мындай да эми бизге деле мисалы буларга берген мүмкүнчүлүктү, шартты 35 жылга бизге деле берилсе, биз деле кылмакпыз да эми. Бизге эмне болот атат? Бизге 1 жылдык договорду ким эмне кылгысы келсин? 1 жылда мисалы коюп атсаң, ал кийинки жыл ал десем эмне кылабыз? Ошого биз бирок ушул жерде аттракциондун көптүрү бизде бар. Айырмаланган 1-2, 5-6 болбосо эле калгандары бүт эле бар бизде. Эгерде мисалы сизди жеке ишкер катары дагы мына жерде узун бир бөлөкчө 200 000 долларга чейин сарпталган аттракцион бар экен, ушуну кое алат белеңиз? Коет элек. Бизге деле 35 жылга эме калса, биз деле коет элек. Бул эменибиз өзүбүз тургузуп деле келгенбиз, биз башка жаккачы. Биз аттракциондор боюнча уже канча бир 10 жылдан ашык тажрыйбабыз бар уже. Муну биз Ошко деле орнотуп келдик. Анын деле бизде сүрөттөрү бар. Бул канчага келген, канча сом, көп эмелери бар. Сиз мисалы каражатты өзүңүз каяктан табат элеңиз ушуга, мисалы кой десе сизди? Жок, буларга деле азыр берилип атпайбы мисалы? Эмеден, Россия тараптан, Россия тургузуп развитиядан. Ошол жакта мисалы берилип атат да, бизге деле ошол минтип, биздин деле артыбызда туруп туруп, давай силер деле 35 жылга берели десе, биз деле алмакпыз да. Биз мисалы, биз деле алып келдик. Кредиттерибиз ушул убакка чейин бар мисалы. Биздин деле оюндарыбыз мен азыр силерге да азыр сүрөттөрүн деле көрсөтүп бир чыгарып берейин. Анан мындай бизде бар аркы берки деген тема болбосун. Бардыгын далилдеп бересиз. Ооба, далилдеп берем. Азыр силерге азыр муну көрсөтсөмчү, азыр бул курулуп турган маалда аябай чоң мастап калчу. Азыр жыл өткөн сайын булар өзүнүн сапатын жоготуп да. Эми азыр канча менет, кандай деген неме каражат кеткен, бул канчалык даража, канчалык жакшы ойлордон курдук деп да. Шуну бизге деген заранее айтса, бир жыл айтса, биз ошону сатып, неме кылып даярламакпыз да. Же сатып албай коет болчу. Ооба, же албай курбайт болчу, шунчалык эме кылып болчу. Мынакей ремонттогула, актагыла, сырдагыла, жаңагыла дегенде жаңылап бүткөндөн кийин бир 2 жумадан кийин келип мындай болду, жабылса сиз 10 күн срок деп. 10 күн срок деди. Дегенден кийин биз сурандык, дагы берип турбайсаң күзгө чейин болбойт, мындай деп дагы. Айттан кийин чыгасыңар деди. Айттан кийин келишип, эскалаторлор менен келишип, болгарка менен келишип, тыркабыз, албасаңар болбойт деп эле. Ошондой анан айына жоксун алып келип ушул каяка ошоп. Мында көчүгөндөн тыйын да мында. Азыр мен мында көрсөтсөм силергечи, мына азыр мындай бир мусор го деп ойлойсуңар болуп калды, бирок мусор эмес эле, бул турганында ушундай мусор болуп атпайбы? Азыр силерге кийинчерээк видеосун көрсөтөм, могу кандай кымбат баалуу аттракциондор болчу. Булар кандай сонун эми курулуп турганда бар жок сонун көрүнөт. Чачылып жатканда, дат басып атканда, заң басып аткандан кийин башкача көрүнөт экен да. Сиз мунун баарын нактылай акчага кадимкидей сатып алгансыз. Ооба. 19 жыл иштеген менетим, батир алгам. Ошо батиримди сатып, бул жакка келип, ошо аттракциондор алып, паркка жымшап берип, өзүмө ишенсеңер дагы өзүмө дагы ача албадым. Ошо кетип калып ушул жерде жатат эми. Мен бул азыр башка бирөө деле албайт. Ал эми мэр эмне эч нерсе билбегендей эле сиздердин тагдырыңыздар менен мындай тамашалаша эле койду. Мер эле болду. Эми силердин жашооңор эмне болсо ошол болот деп койду. Мер болот, эми азыр бирөөнүн жашоосун бирөөгө кызыктуу нерсе болуп калды окшойт дейм го. Шаардын атасы го мэр. Чечип бериш керек го өзүнүн элине кадимгидей камкор көрүп. Бизге бирин байды бирин кедей кылып деген андай. Ушунча жыл неме ижаранын немесине төлөп келгенбиз да, салыгынчы төлөп келдик. Бизге дагы ушундай шарт түзүп бериш керек эле негизинечи. Бул жака эме кылып ушунча төлөп келдик деп. Азыр айтып атпайбы, инвестор келди. Инвестор мына мисалы үчүн калкыбызда адам башчысы көбөйүп атпайбы? Ошо көбөйгөн сайын ошончолук бизге парктар көбөйүшкө эле, жаратылышты эме кылыш керек эле, мисалы үчүнчү, ичкана ачып бериш керек эле да. Ушундай эмелер бар да, мындай базовый эмелер бар го. Бул иштеп аткан парктын үстүнө эле келип инвестор келди, силер чыккыла дагы үстүнө андай кылган болбойт да. Мэр иштетсин, инвестор алып келсин. Бирок анда мындай талаага алып келсин, ошол жерди гүлдөтсүн, эксин, чоңойтсун, шаарды чоңойт да шаар. Бир үстүнө эле кура берсе кандай болуп калат анда? Калган эл каяка барат? Ошондуктан туура эмес чечилип калган да. Бул жер ойлонбой эле иш болуп калган. Силерге ийгилик каалайм эми. Сизге кайрат бекем ден соолук каалайм. Кудай буйрса башыңызды ылдый салбаңыз. Ал эми көрүүчүлөрдөн
суранабыз. Сиздер болсо колдон келишинче бөлүшүп, биздин ушу бийликке жеткиргенге жардам бериңиздер, лайктан басыңыздар, каналга катталганды унутпаңыздар. Көрүшкөнчө.